Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу талапкерлер. Баарыбызга белгилүү болгондой, 28 майда Бишкек шаарынын Ленин районунда бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо болуп өтөт. Жыйынга Ленин районунан бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болом деген талапкерлер, Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү толугу менен, толукпу бар, өкүлдөр, мүчөлөрү толугу менен шайлоого тиешелүү болгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мэр дагы отурат, жана президенттик администрациясынан тиешелүү кызматкерлер катышып отурасыздар. Бул жыйындын демилгечиси менмин. Үгүт иштери башталганга чейин эле бир 6-7 чогулталы дедик эле, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу мына бүгүн жолугуп отурабыз. Үгүт иштерине уже 4 күн болуп кетти. Жогорку Кеңешке бир округтан бир депутатты шайлоо болуп жатса, бул президенттин талапкерлер менен жолугушуусу туурабы деген суроо туулушу мүмкүн араңыздарда. Мен дароо эле алдын ала белгилеп айтып кетейин. Жалпы Жогорку Кеңешке болобу, же бир эле шайлоо округунан бир депутат шайлоого катышып аткан болобу, бул шайлоо процесси чоң саясий иш-чаралардын бири болуп эсептелет. Өзүңүздөр билесиздер, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында шайлоолордун жыйынтыгына бир нече жолу наразычылыктар жаралып, элдин талаптары эске алынбай, талапкерлердин талаптары да эске алынбай, тилекке каршы 3 жолу төңкөрүштү башыбыздан кечирдик. Мына ошондуктан биз өткөндөн сабак алып, ар бир шайлоого терең маани берип, тыкыр көңүл буруп, аны ачык айкын таза өткөрүп, элдин ишенимин кайтарышыбыз керек. Сиздерди чогултканымдын эң негизги себеби шайлоону таза өткөрүү. Бир эле тырмоокты кайра-кайра баса бергенден көңүлүбүз деле калгандай болду. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз биригип шайлоолорду мындан ары таза так өткөрүп туралы. Шайлоо маданиятын жогорулатууга жетишүү биздин эң башкы максатыбыз болушу керек. Кандай гана шайлоолор болбосун, аларды таза жана так өткөргөнгө биздин саясий эрк жетет. Буга чейин бир эмес 2 жолу муну далилдеп бердик сиздерге. Мындан ары шайлоолор таза эмес өттү, менин добушумду урдап койду деген кыйкырыктардан алыс бололу. Бул бүгүнкү биздин шайлоо системасы менен шайлоолорду бурмалап, бирөөнүн добушун алып экинчисине берип, же болбосо бирөөнүн добушун көбөйтүп, бирөөнүкүн кемитип коюу мүмкүн эмес. Бүгүнкү шайлоо системасы менен мүмкүн эмес. Азыр ушул чогулуштан кийин өзүңүздөр Шайлдабекова менен чогуу барып кыдырып, аппараты менен, айтишниктери менен, өзүңөрдүн дагы айтишниктериңер болсо барып туруп, алардан сурагыла, эгер булардыкына ишенбесеңер, карап чыксаңар болот. Өзүңөр мындай бир көзүңөр жетет да, ошондо мындай жасап коюуга мүмкүн эмес экен. Адамдык фактор жок ал жерде. Сервер турат, компьютерлер иштейт, участковый избирательный комиссиялар дагы урналардыкы автоматтык түрдө басып чыкканда келет дагы жыйынтыгын чыгара берет. Аны адам жасоого мүмкүн эмес. Ошондуктан мен айтарым, бирден өзлөрүнүн көзөмөлдөөчү айтишниктеринде коюп койсо болот да, туурабы? Шайлоо күнү эртең менен баштап, кечки шайлоонун жыйынтыгы чыкканча чейин өзүңөрдүн эң көздөй болгон ишенген адамдарыңарды коюп койсоңор да болот. Серверди анан экранды карап отургандай кылып туруп. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарын өзгөртүү жолу менен эл аралык стандарттарга ылайык эркин жана демократиялык шайлоолорду өткөрүү үчүн биз укуктук шарттарды дагы түзө алдык. Мен жогоруда айтып өттүм, мына бул шайлоо системасы, мисалы кошуна өлкөлөрдү алсаңыздар, бир дагы кошуна өлкөлөрдө, керек болсо өнүккөн өлкөлөрдө дагы биздин ушундай шайлоо системасындай система жок экен. Мына өнүккөн өлкөлөрдө азыр шайлоолор өтүп атат, кол менен санайт, илгеркиче, бизче. А бизде жарым сааттын ичинде жалпы жыйынтыгын чыгарып берип коет. Аларда болсо түнү менен санап эртеси күнү чыгарат да. Ошондуктан буну өз көзүңүздөр менен көрүп дагы ынансаңыздар болот. Мен дагы 2020 жылга чейин өзүм шайлоого, президенттик шайлоого катышканга чейин мен дагы ойлочумун. Мен да ошондой арам ойлочумун. Ушу Центр избиркомдон отуруп алып бир компьютерчиник жасап койсо керек. Шайлдабекова жасатып коет да деген бийликтин берген ушундай бир буйругун аткарып коет да деп мен деле ойлочумун да. Анан өзүм келип экскурсия кылып, көрүп, бардыгын көрүп, айтишниктерди киргизип көргөндөн кийин, анан мындай жасоого мүмкүн эмес экен деп мен шайлоого бардым. Шайлоо таза өттү, көрдүңүздөр. Административный ресурстарды колдонуп турбадык. жергиликтүү бийликти иштетпедик. Кийинки
Жогорку кеңештин шайлоосунда көрдүңөр. Албетте Жогорку кеңештин шайлоосунда Центр избиркомдун аппаратынан ошибка кетти. Булардын өзлөрүнөн да кетти. Мына руководство ошол жерде карап отуруш керек эле. Ал кеткени серверден кеткен жок. Серверден жаңылыштык кетпейт экен. Булар экранга коюп алып, ошол жерден өзлөрүнүн программасын иштеп алып, ошо менен бир ыңгайлуу кылып көргөзөбүз деген, бат-баттан чыгарып берип турабыз деген, ошол жерден ошибка кеткен. Бирок серверден эмес, баягы сбой берди го бир ошол моменттерде. А бирок сервер кайра эле оңдоп өзүнүкүн чыгарып койгондон кийин андай болбойт. Муну өзүңүздөр көрүп ынанып алсаңыздар болот. Убагында өзүңүздөр билесиздер, айрым талапкерлерге ар кандай артыкчылыктар берилип, президенттин батасын алыптыр, бийликтин кишиси экен деген түшүнүктөр болуп, ошону менен ошол кандидат өтүп кетчү. Албетте ага бийлик өкүлдөрү дагы жардам берчү сөзсүз. Мун жерден эч кандай жашыруун деле эмес. Мына баарыбыз эле ушул 30 жылдан бери ушу саясатта аралашып келаткан саясатчылар отурабыз. Айрым талапкерлер үчүн административдик машина иштечү, мамлекеттик жана социалдык тармактын кызматкерлери үгүт иштерине курал катары колдонулушчу. Ал эми айрым талапкерлерге болсо бийлик тарабынан тескерисинче бут тосуулар болуп келген. Муну өткөргүлө деп. Бүгүнкү күндө мындай адилетсиз, мыйзамсыз аракеттерге таптакыр жол жок. Бербейбиз. Сиздерден дагы суранабыз. Бийлик өкүлдөрүн иштетпеңиздер шайлоого. Бул мугалимдерди, врачтарды, айыл өкмөт, аким, же бийликте иштеген туугандарыңар болсо, колдон келишинче иштетпегиле. Граждандык коомду колдонгула, сатып албагыла добуштарын, мажбурлабагыла сатууга добуштарды. Таза өткөргөнгө силер дагы аракет кылгыла. Биз эми мыйзамсыз аракеттерге таптакыр чекти койдук деп мен ишенимдүү түрдө айта аламын. Анткени буга чейин мен өзүм деле башымдан өткөн, мен камакта жатканда Текебаев экөөбүзгө мандат берген эмес. Бизди түрмөдө жатат, камакта жатат, буларга болбойт деп эле мына Шайылда Беков айым бербей койгон. Бүгүн мына түрмөдө жаткандар дагы алды, канчасы өттү? 3 өттү. 3 катталды мына. Катталып, талапкерликке мандат алды. Мен шайлоо процессине кийлигишкенге албетте укугум жок. Бирок жашырбай эле айтам, бир жума мурун, 10 чакты күн мурун Нуржан Кармайбековага чалдым, айттым. Талапкерлер, баягы кандидаттар өтүп атат каттоодон. Анан баягы түрмөдө жаткандар дагы берип атыптыр, ошолорго дагы берип коюңуз. Баягы мурунку катаны кайталабайлы. Өтсө өтүп кетет. Эгерде шайлоочулары болуп, эли ынанып шайласа, мейли өтүп кетсин. Мандат беребиз өтүп кетсе. Азыр аягында берем сөз сиздерге. Мыйзам деген мыйзам. Мындан ары мыйзамды биз сактап, адилеттүүлүктү сактап, шайлоолорду таза өткөрсөк эле, биздин эч нерседен корко турганга нерсебиз болбойт. Бийлик тарабынан шайлоолорго ар кандай ыкма менен аралашууга дагы жол бербейбиз. Ошондуктан мына бүгүн сиздер менен жолугушууга Бишкек шаарынын Ленин округу боюнча шайлоого тиешелүү бардык жетекчилерин чакырдык. Алдыңыздарда мына башкы прокурор отурат, ички иштер министри, Бишкек шаарынын мэри, жана башка жетекчилер отурат, мына ГКМБнын өкүлү отурат. Бардыгын атайлап чакырдым. Сиздердин алдыңыздарда шайлоону таза жана так өткөрүүгө тиешелүү жетекчилердин бардыгына эскертип атам. Силер өзүңөр дагы башка кандайдыр бир кандидатка иштебегиле, болгону шайлоочулардын добушун сатып алганга жол бербегиле, калганы бардыгы таза өтөт деп. Бир дагы муниципалдык кызматкер үгүт иштерине аралашпасын. Мэрияга жана ошол Ленин райондук жетекчилерге, районун жетекчилерине тиешелүү бул. Бардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп бериңиздер. Кайсы бир талапкерге бийлик өкүлдөрү тарабынан колдоо болгондугу, же болбосо тескерисинче бут тозуу болуп жаткандыгы айтылса, же болбосо ошондой маселеге күбө болсоңуздар, урматтуу кандидаттар, тийиштүү жетекчилерге карата катуу чаралар көрүлөт. Эгерде ошондой көрүнүш болуп аткан болсо, мага кабарласаңыздар болот. Сөзсүз түрдө реакция беребиз. Эң башкысы шайлоо учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын так сакталышын көзөмөлгө алыңыздар. Талапкерлер тарабынан добуштарды сатып алуу, бюллетендерди сүрөткө тартып, шайлоочулардан отчет алуу, добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу, шайлоочуларды шайлоо тилкелерине ташып келүү жана башка мыйзамсыз аракеттерге ыкчам түрдө мыйзамдык чаралар көрүлүшү керек.
бул укук коргоо органдары менен улуттук коопсуздук кызматкерлеринин түздөн түз иши бул. Сиздерге дагы кайрылып кетем. Урматтуу талапкерлер, мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Шайлоону таза өткөрүү жеке эле мамлекеттик бийликтин милдети эмес, жаран катары сиздердин дагы толук милдеттериңиздер. Сиздер да шайлоонун таза өтүшүнө өз салымыңыздарды кошушуңуздар керек. Сиздер ар кандай чагымчыл көрүнүштөрдөн, мыйзамсыз айыптоолордон, элди экиге бөлүп жаруудан алыс болуңуздар. Өзүңүздөрдү, өкүлдөрүңүздү, ишенимдүү адамдарыңыздарды, агитаторлорду, тууган урук, дос тамыр, тааныштарыңыздарды шайлоочулардын добуштарын сатып алуудан оолак болууга чакырыңыздар. Добуштарды сатып алууга бийликтеги тааныш билишке таянууга жол берилбейт. Муну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Биз баарыңыздарга бирдей шарт түзүп беребиз. Ошол түзүлгөн шарттарды бийик жоопкерчилик менен колдонуңуздар. Эгерде мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер тарабынан сиздерге кысым болуп, же бир кандайдыр жол менен, мындай билинер билинмес жол менен дагы ушундай тоскоолдуктар болуп жатса, билдиресиздер аны. Ар бир мыйзамсыз аракетке катуу чараларды көрөбүз. Урматтуу борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, бардык талапкерлерге бирдей мамиле жасаңыздар. Ар бир даттанууга, ар бир арызга ыкчам чара көрүп, мыйзамдуу иш алып барыңыздар. Шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна таасир этүүчү жагдайлар жана аларга карата чаралар жөнүндө шайлоочуларды, элибизди, жалпы жарандарды кабардар кылуу максатында ыкчам таасир этүүчү координациялык топ түзүп койсоңуздар жакшы болот эле. Жогорку кеңештин депутаты, эл өкүлү болуу бул өтө бийик жоопкерчиликтүү вазипа, оор милдет негизи. Бул жүктү көтөрө алгандар да бар, көтөрө албагандар да бар. Ачык дискуссияларда өлкөнү өнүктүрүүнүн жолдору белгиленген, багыттар аныкталган конкреттүү программасын элге жеткире билип, калктын ишенимине ээ болуп, шайланып келген талапкерди чыныгы эл өкүлү десек болот. Андыктан Ленин округунан элдин таламын талашып, калк көйгөйүн көтөрө билген, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын коргой алган, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошо турган чыныгы эл өкүлү келишин тилеймин.